Мен талабым ошо жумушка чыгаруу. Мени иш ордума кайтарсын, негизсиз жумуштан кетирди. Мындай нараазычылык Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасынын мурдагы эсепчиси тарабынан айтылууда. Райгүл Дөпөнова 2018 жылы эмгек өргүүсүнө чыккан. 2020 жылы мөөнөтүн ушул жылдын 29 мартына чейин узарткан. Коюлган мөөнөткө жетпей Дөпөнова иш ордуна барууга арыз менен кайрылган. Айтымында оорукананын директору аны жумушка кайтаруу боюнча буйрук чыгарып, кайра иштен алып койгон. Кеткен число менен 11 күнкү менен мага жумуштан акт түзүшүп, шалакылык, жумушка келген жок, өткөрүп алган жок деп туруп 5 адамды кол коюп мага колума карматты. Бул күнү мына комиссия мүчөлөрү Балтабаева, Ураимов, Турдубеков, Базаров, Исаковдарды мен ал күнү көргөн эмесмин. Алар келишкен эмес. Ушинтип мен укугумду бузуп, ар кандай оюна келгендерди кылып атат. Дөпөнова буйрук менен ооруканага бир канча жолу барган. Ишемби күнү жумуш күн болгондуктан барып, эч кимди тапкан эместигин билдирди. Аны видеого дагы тартып алганын кошумчалайт. Райгүл айым оорукана директору коррупциялык иштерин жашыруу үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп белгилейт. Тендерлерин кирип карап көрдүм. Тендерлери незаконный, несилевой. Тендерлерин ошо өз каалагандай кылып сговор экени көрүнүп эле турат. Ар нерселерди кылып көрүп атышат. Ошо директор ошол коррупциялык иштерин жабуу үчүн эле чыгарып атат деп ойлойм мен. Мен талабым ошо жумушка чыгаруу, жумушума кайтышым керек. Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасынын директору өзүн окууда болгонун айтууда. Ишемби күнү болсо эмгек жамааты жалпы ишембилик кылганбыз деп жооп берди. Ал эми Дөпөнова болсо колунда буйрук болгону менен өз ишине келбей жүрдү дейт. Мен буйрукту чыгарып 9 число. 9 мартта. Мына ол зам акычы, мынердеги кароолум Калыаке деген, водитель Куштар деген үчөөнү атайынына Байынсан Нивасы менен адресин таап апарып бергиле, мына жумушка чыксын деп колуна берип жөнөткөм. Жумушка чык деген күнү жок, жумушка келбеди. 8:40 келдим деди. Эми ал суббота күнү 8:40 келип атпайбы? Суббота күнү субботник күнү 8:40 деп. Аны Facebook'tan gördüm ben 8:40 келгенинчи. Наразы тарап жетекчиликти сотко берген. Зулпукаров болсо учурда бухгалтердик бөлмө жабык турат дейт. Соттун чечими анын пайдасына чыгарылса келип иштесе болоорун айтат. Бухгалтерия до сих пор печат. Беркилер бер жакта эле отуруп экинчи комнатада иштеп атышат. Бул жерде эгер соттун чечими менен жумушка чыгам десе, ради бога келип иштей берсин. Мен кимиси менен болсо да иштеше берем. Юрист Союзбек Аманов кызматкерлер эмгек өргүүсүнө чыккан учурда иш орду сакталып турарын айтты. Өргүүгө чыккан жаран келишимге ылайык көрсөтүлгөн күнү жумушка кайтышы шарт. Жумушуна кайткан күн ишемби күнүнө дал келишин. Эмгек жамаатынын ишембилик кылганы боюнча буларга токтолот. Субботник бул негизинен жумуш убактысынан тышкары болуш керек. Ал жерде болсо жумуш убактысына келип атпайбы? Жумуш убактысында жумуш иштеген жерине келип атат. Иштеген жеринде башка кызматкерлер жок болуп атат. Ал эми бул субботникке чыгабыз дегени бул өз алдынча мыйзамда жөнүгө салынбаган. Алар болсо ыктыярдуу аткарылуучу иш-чарада. Райгүл Дөпөнова мыйзам иштери боюнча Ош облустук прокуратурасына арыз менен кайрылган. Прокуратура текшерип, мыйзам бузуу жок деп жооп берди дейт оорукана жетекчиси. Эки тараптын соту 10 апрелге белгиленип, кайра 20 апрелге жылдырылган. Нургелди Каныбекулы, Азам Бузуреков, Бейтарап, Ош шаары.